Үстүбүздөгү ай кыргыз кино дүйнөсү үчүн эң бир чоң жоготуу менен коштолду. СССРдин эл артисти, Кыргыз Республикасынын эл артисти, СССРдин мамлекеттик сыйлыгынын ээси, айтылуу Чыңгыз Айтматовдун керемет чыгармаларын журтубузга тасма кылып тартуулаган өзгөчө талант режиссер Болот Шамшиев 21 декабрь күнү көз жумду. Аны менен коштошуу зыйнаты 24 декабрда Борбор калаабыздагы Абдылас Малдыбаев атындагы опера жана балет театрында орун алып, сөөгү аларча көрүстөнүндө жерге берилди. Кыргыз элинин көөдөнүндө кылымдар бою сакталаар инсанды анын кесиптештери жана замандаштары эскеришет. Бүгүн биз абдан чоң жоготууга учурап отурабыз. Болот Шамшиев деген режиссерубуздан айрылып калдык. Азыр эле мен такси менен келатып, водитель сурап калды, театрга эмнеге барасыз деп. Ушундай болду десем, ал ким эле деп атат. Ой, Ак кеме деген кинону көрдүңүз беле десем, ооба. Аны Чыңгыз Айтматов жазган да дейт. Ооба, повестти Чыңгыз Айтматов жазган, бирок киносун Болот тарткан деп түшүндүрүп келдим. Мен айтайын дегеним ошо Чыңгыз Төрөкуловичтун чыгармаларын ушунчалык элге жеткизген, абдан неме кылган, мындай элдин арасына белгилүү кылган, бул албетте анын чыгармаларынын киного тартылганы дагы, ошол кино аркылуу дагы абдан белгилүү болуп калды да. Ошондой Чыңгыз Төрөкуловичтун тегерегиндеги Болот Шамшиевке окшогон балдар мезгилинде киного керемети дегенди чыгарган. Ошо кереметти пайда кылгандардын бири болот. Ошо Болот Шамшиев Кыргыздын эң бир таланттуу жигиттеринин бири эле. Анан бүгүн ушинтип коштошуп атабыз. Албетте бул кайгылуу окуя. Эң негизгиси эми артында калган балдары, эли аман болсун, артында келаткан киночулар ушул кишиден үлгү алып, ушундай жакшы чыгармаларды чыгарсын. Эми мен Болот Шамшиев менен мындай жалпысынан эле сүйлөшчүмүн, андай жакын, өтө жакын мамилем жок эле. Мен аны режиссер катары абдан баалайм. Анан жакшы адам болчу, сүйлөшүп, жакшынакай учурашып, ой бөлүшчүбүз ошо кино жөнүндө, ар кандай коомдогу болгон окуялар жөнүндө ой бөлүшчүбүз. Абдан акыл эси абдан жогору, биздин элдин эң мыкты жигиттеринен бири болчу. Ооба, бүгүн балдар, кыздар, жаштар, бүгүн биз акыркы сапарга Кыргыздын эң бийик гений десем мен жаңылбайм, эң улуу чыгармачыл режиссеру Болот Шамшиевди узатып жатабыз. Мунун чыгармалары 48 дүйнөнүн өлкөсүндө болгон. Мунун чыгармаларында азырынча бийик чыгарма тартыла элек. Кыргыздын кереметин жараткан автордун экөө болсо бирөө ушул. Менин бир гана арманым ушунун окуу жайы болуп, окуучулары калса жакшы болот эле да, балдар. Өзүн дагы ушу кичине арманда кетти, анткени акыркы жылдары тартпай калды. Эми ал жөнүндө көп сөз болот го. Ак кемеси карашын ушуга дейре Казакстанда биздин эң мыкты кино ушу деп айтышат экен. Интеллекти аябай бийик, акылдуу, ойчул, мыслитель, Кыргыздын бир асмандагы жылдыз эле да. Эми бүгүн ушу суукта болуп турат, эшикчи ушунчалык биз жүрөктө титиреп турат да, ушундай күндө кетип атты. Эмне деп айтайын мен, менин тилегеним эми бул Болоттой чоң талант жыл сайын жаралбайт, балдар. Кылымда бир келет. Иши кылып арты жакшылык болсун. Кыргызда дагы Чыңгыз агабыздай, Болоттой, Төлөмүчтөй мыкты таланттар жаралсын.
Кыргыздын кереметти киносу дагы бийик деңгээлге чыгып, дагы жаралсын. Эл, журт искусствосу менен мактанчубуз. Эми ошо искусствого көз салып, биздин жогорку жетекчилер дагы ошо таланттарды сактап, баалай жүрсүн. Арты жакшылык болсун. Арбагында элин, жерин, журтун колгосун. Өзү суранган экен, ошо мен өлгөндө манас айтылып койгула деп. Манас айтылып атат, комуздун көчү узатып атат. Жаткан жери жайлуу, топурагы торко болсун манастын балдар. Эми болот байке болсо айтып атпайм, мага атадай эле болуп калды. Мана аябай жакын билчилимде. Чогуу кайсы жерге гана барган жокпуз. Мынакей акыркы күндөрү көлгө да барып, дачасын да салып, бүт айтып берчи. Анан кийин болот байкем болсо эми ушундай көп секреттерди айтып берчи да кино жөнүндө. Мындай адамдар менин оюмча уже көп жыл болбойт го. Менин оюмча, я. Эми китеп жазып аткан акыркы күндөрдө кино тартам деп аткан сценарийлердин баарын окуп чыктым. Мына акыркы сценарий 4 сценарийни окуп чыктым. Бирок эми каражат баягы кино каражаты. Ошо каражат билинбей. Я. Ар бир сценарий ар кандай да. Ошо. Анан улам баштайбыз деп коет, бирок каражат акча чыкпай калат. Улуу адамдар, улуу инсандар ушундай жол менен аркы дүйнөгө кетип атат. Мен кыргыз элиме кайрылгым келет эле да. Талантты, чыган адамдарды тирүүсүндө баалап алсак, Кудай алдында дагы, закон алдында дагы биз өзүбүздүн аброюбуз бийик болот эле. 28-30 жылдан бери болот байке иштебей калды эле. Эмне үчүн иштебей калды? Биз баарыбыз күнөөлүүбүз. Ушул улуу инсанды убагында сыйлап алсак, убагында урматтап алсак, убагында камерасын колуна карматып койсок, эч кимдин арман далай фильмдер татылбай калды. Шымдык кинолор чыкмак. Ак кеме не деген кино? Алый макиси күлө деген не деген кино? Дүйнө жүзүн таңгалткан кинолор эле. Снайпер деген эмне деген кино эле. Дагы тартат болчу. Дагы нечен тартылбай калган кино калып калды. Аттигинең арман Болот байкемдин арманы ичинде кетти. Бүгүн эли журтуна рахматын айтып, ыраазычылыгын айтып, акыркы сапарга жол тартып турат. Мен дагы байкеме ыраазымын, Болот байкеме. Себеби ак кемеден ушу күнгө чейин бекейди эл унутпайт. Бул Болот байкемдин эмгеги, бул Чыңгыз байкемдин эмгеги. Ошолордун эмгегине 1000 мертебе ыраазымын. Мен башы ийем ушул Чыңгыз менен Болот байкеме. Кыргыз элдин баары билет. Бул кайсы кино болбосун, канча кино тарттык. Ар бир киносу бул өзүнчө эле бир ачылыш болгондо, мына 25 жашында карашты тарткан. Бул кандай кино? Мындай кино жаралган эмес, жаралбайт мындай кино. Андан кийинки кинолор, жанакы Ак кеме деген кино, менимче бүт эле элдердин баары эле айтат, Чыңгыз Айтматовдун деңгээлине жеткенде канча кинолор тартты, бирок кино жакшы болсо дагы Айтматовдун деңгээлине жетчү эмес. Мына буреки Ак кеме болсо, Айтматов кандай ойлосо ошондой эле болгон да. Ошондуктан менин оюмча Болот Төлөнүч Шамшиевдин кыргыз киносуна кошкон салымы бул тоо. Бул эми бул адам жөн отуруп эс алып жүргөн адам эмес болчу. Дайыма бирдемелерди ойлоп, мунун фантазиясы аябай күчтүү болчу. Бул эгерде тирүү болсо дагы
чоң эле кинолорду жаратмак. Өнөрпоздун эмгегинен жаралган Ак кеме, Караш караш, Бөрү зындан, Ысык көлдүн кызгалдактары сыяктуу легендарлуу тасмалар кыргыз журтунун гана эмес, дүйнө кино тарыхында түбөлүк сакталып кала бермекчи. Супер ТВнын жамааты Болот Шамшиевдин жакындарына жана үй бүлөсүнө терең кайгыруу менен көңүл айтат.